Байыртадан келген конокту төргө өткөрөт эмеспи? Анын сыңарындай биз дагы келген коногубузга төрдөн орун берип төргө өт программасын баштайбыз. Аны мен Алмагүл Эркебай кызы алып барам. Ал эми биздин куттуу студиянын коногу ким деп турсаңыздар, ажарлуу ырчайым Гүлназ Чынык кызы. Эже саламатсызбы? Кош келипсиз. Маанайыңыз кандай? Жакшы, буюрса сан. Дегенде эле сиздин чыгармачылыгыңыздан баштайлы. Чыгармачылыгыңызда эмне жаңылыктар, кандай пландарыңыз бар? Чыгармачылыкта Кудай буюрса жакшы жаңылыктар күтүп атат. Жакынкы күндөрү буюрса өзүмдүн жеке аткаруумдагы Биле деген чыгарма даяр болуп атат. Кудай буюрса. Жакшы. Андан сырткары да бир Кыргызстанга жакшы белгилүү таланттуу ырчы бир мырза менен дуэт жаздырып атабыз. Анын ким экени сыр болуп турсун. Жакшы. Сиз учурда атактуу адамга айландыңыз. Күйөрмандын көздөрүнө көнүп калдыңызбы? Мындай өтө атактуу болуп кеттим деп деле айта албайм. Бирок мындай жүргөн коомдук жайларда таанып, байкап, көз салып калгандар болуп атат. Ал азырынча мага мындай жагымдуу гана маанай тартуулабаса, анан кээ бирлер айтып калат экен го, мындай нормально жүрө албайсың депчи, андай болбой элемин. Тескеринче таанаттар деп эле жакшы кабыл алып атам. Жакшы. Сиз кесибиңиз боюнча журналист экенсиз. Ырчы болуп кетүүңүзгө эмне түрткү болду? Негизи кичинеден бери ырчы болгум келчү да. Анан журналистикага келип калдыңыз. Ооба, анан бизде кыргыздарда менталитетте ырчылык болбойт, аял киши болбойт, түбү эле биринчи орун болуш керек деген бар го. Ошондой сөздөрдү укканманбы? Кийин чоңойгондо кесип тандоодо журналистикага ооп кеткем да. Анын бир себеби ошо эл менен аралашып жүргөн кесип жагат болчу да, негизи өзүмдүн ичинде энергиям ашып турат эле. Жакшы. Энергияңыз. Ошондон улам журналистика тапшыргам, ал кесип боюнча да иштедим. Бирок кайрадан эле кийин мындай хобби катары башталып атты эле, анан кесипке айланып баратат окшойт. Жакшы. Сиз чыгармачылыкка аралаша баштаганда бардыгында эле кыйынчылыктар болот да. Сизде кандай кыйынчылыктар болду эле, ошол боюнча айта кетсеңиз. Кыйынчылыкта ар бир эле кесиптин өзүнүн түшүгү болот деп коет го. Анын сыңарындай биринчи ошо кайданы жаздыраарда аябай өрт кезимкен деп. Энергияга толуп турган кезиңиз экен. Ал негизи баарыбызга эле белгилүү болгондой биринчи казак ырчысы Эрке Асмахан ырдап чыкты да. Анын ырдаганын көрүп, анан мен сурап көрөйүнчү, кандай болор экен деп эле Инстаграмда номерин таап сурасам, автор менен келишиңиз деп калды. Анан автордун номерин беришти эле. Ага чалсам, макул сатып алыңыз, ушундай деп айтты. Анан кийин анда барып жолугайын деп Алматыга такыр бара элек деп ал кезде. Алматыга бардым, өзүм жалгыз эле. Өмүрүмдө бара элек эле шаарга. Анан биринчи жолу баратасыз. Биринчи жолу. Баргандан кийин чалсам өчүк жана автор номери, же бир таанышым жок ал жактачы. Значит, бешин эме жазбаптыр да деп эмне кылсам, жок деген эрте баралгам да, 11-лерде баралгам, жок дегенде кечке чейин бир эмелерин борбор торговый центрлерин кыдырып кетейин деп ошол жердегилерден эң чоңу кайсы десем, мынчанчы троллейка түшүп мынаяка барасың деп түшүндүрүп беришти. Анан барып ошол жака кетип атсам, анан кайра чалып калды өзү 1 сааттан кийинчи. Анан ошол жактан жолугушуп, аны алып, анан аранжировка заказ кылдым. Аны Шымкенттен заказ кылдым. Шымкент деген шаар бар го. Ал жака барганда дагы ошондой учур болду. Ал жакты деле, ал баланы деле өмүрүмдө көргөн да. Ал шаарга деле бара элекмин. Анан ал жака барып, анан барып, ооба, үнүн түшүрүп, жаздырып, бир 3-4 сааттай. Анан кайра кайтайын десем, мен кайта турган автобус качан эле кетип калыптыр да. Анан кайтып келдиңиз. Анан мындай через отуруп пересадка кылып кайтсаң болот дешти. Анан мындай барасың, таксиге отурасың, анан мына жака барасың түшүндүрүштү. Анан барсам Түркстан деген шаар аркылуу кетсе болот экен эле. Бир место калыптыр да. Анан сүйүнүп кетип эле бир место калды деле отурайын десем, жок, мен пешенем эмес экен, ал дагычы. Башка бир өткөн. Ооба, ал жерде бир аял менен күйөөсү бир эле место экен, 2 адам, акыркы 2 адам эмне кылсак деп туруптур да. Анан болгула тезирээк чечкиле болсо бул кызды алып кетебиз дедиле. Анан бирөөбүз жерге отуруп кетебиз деп түшүп кетип калса, көз алдымда күйгүм болуп кетти да. Вообще тааныбаган шаарда шырак эшигин жаап кетип калышты. Анан кантип келип көзүмө жаш толуп, анан дагы сурадым, кантип кетсем болот десем, по пути машина тоссоң болот деп көрсөтүштү. Ал жака барып, по пути машина тоссом, мен коркпой жүрөсүз. Айла жок да. Телефонумда заряд өчүп калган. Анан
по пути бизде мынтип жолдун четине тура алып эле тосуп токтотобуз го. Ал жакта чоң трасса экен. Трассанын прям ортосуна чейин машина келген сайын шагырап адамдар көп экен да. Шагырап барып тосуп кайра албаса кетип ушундай экен. Жаман өөнү учурады да. Тоссом же токтобойт, же токтогондор мен жака кете турган эмес. Анан ошол жерде отурган эжелерден сурадым, жакын жерде жатакана барбы деп. Акчам да аз эле калды эле. Анан бар дешти. Анан кичине рубль бар эле жанымда запаска коюп койдум да. Ошого ишенип анан алардын эң арзан бир номери мен короче ошондой 1,5 миң болсо 7,5 миң теңге деди окшойт. Менде бир 5 миңдей эле теңге калды эле жолго дегенчи. Паспортумду залакка коюп турам, эртең менен алмаштырып алып келип берем деп аларды көндүрүп, өзүм жалгыз ыйлагым келип кайдан эмес ушундай болгон. Историясы жаралып таркы. Аябай эме болгон турбайбы? Ошол кайданы сатып алдым деп калдыңыз да, сыр болбосо канча берип сатып алгансыз? Эми сыр деле эмес, 100 миң теңге деп айтты, анан кийин түшпөйсүңбү деген жокмун. Кандай болсо ошончо сатып алдыңыз, Ошону берип алгам. Шоу бизнесте дагы атаандаш аябагындай күч да. Сиз шоу бизнестеги атаандашым ким деп билесиз? Атаандаш, мен өзүмө атаандаш деп сезбейм деле. Себеби менин эң мага дем күч берип турган сөздөрдү айткан атам айтат да, бул атаандаштык мынтип айтат. Атаандаштык бул көрө албастыкка алып келет. Көрө албастык душмандыктан улам кылмышка барышы мүмкүн. Анан ушундай болуп жаман өнөкөт бул дейт да. Ошон үчүн бардык нерсени, жакшы нерсени көрүп, жакшы нерсеге аракет кыла берсең, жеңиш сеники болот деп коет да. Бирок атаандаштык болбосо алдыга өнүгүү да болбойт деп дагы айтып калышат. Ооба. Атаандаштык эмес, мындай ошо кесиптештерими көрүп, жакшы жыйынтык чыгарып атса, демек мен да ошентсем болот экен, мен да аракет кылайын деп мындай стимул гана алам. Анан мен атаандашым дешкен ойлойм. Жакшы. Эң сонун сизде да жакында жүргөн досторуңуз, жаныңызда жүргөн досторуңуз сизди идеяга бай, сөзгө чечен деп айтып калышат да. Деги эле сизге идея кайдан келет? Чармачылыгыңыздан көбүнчө көрүп калат ушундай деп. Ошончо айтып кетсеңиз, идея кайдан деги эле жаралат сизге? Кантип мактансам экен. Негизи ошо менин атам менен апам мугалимдер. Жөнөкөй мугалимдин үй-бүлөсүндө төрөлүп чоңойгом. Бирок анткени менен экөө тең идеяга аябай бай адамдар да. Ооба, мугалимдер деги эле негизи бай болот да. Ар кандай окуучуларыма кантип сабак өтсөм деп. Ооба. Атам бир 30 жылдан ашып калды, мектепте директор. Эми мектепке барып, мен азыр айтсам ишенбешиңиздер мүмкүн, бирок барып көзүңүздөр менен көрүшүңүздөр керек да. Биринчи этажын музей кылып койгон. Андай, мындай университеттерден деле мен ушунча кыдырдым. Аз эле кездештирем да. Ошо өзүнүн кичинекей кезинде ошол мектепте окуган экен да. Ошондон баштап бүгүнкү күнгө чейин бүтүрүүчүлөрдүн сүрөттөрүн таап, илип, тарых музей кылып койгон да. Ошо мектептин музейи да. Анан эми сонун кылып ушундай кароо сынактарга катышчу эле биз кичинекей кезибизде ошого буклет эмелерди жасап, ар бир класска гербтин калпын түшүрүп, илип, анан ошондой эле апам дагы бизге мага бир жылдай сабак берип калды да. Апаңыз да мугалим? Кыргыз тили адабияттанчы, ооба. Анан кийин немеге өтүп кетти, жооптуу катчы болуп өкмөткө өтүп кетти. Ошол кезде мугалим дегенде кыргыз тили адабиятчыны биз эми сабак өтүп, анан сочиненияларды, дил баяндарды жаздырып, ошондой элестетебиз го. Апам необычный мугалим. Бизге сыр деп бер деген ачып койгон, мындай жөн эле өзүнүн фантазиясы менен биз болгон баарыбыз акын болуп кеткенбиз да. Ошол кездечи. Ошол эме менен, өзүңөр каалаган темада ыр жазгыла деп коет эле. Анан ошо ыр жазат элек баарыбызчы. Анан ошо ырга жараша жанына сүрөт тарткыла бир бетине дейт эле. Ошо жанына сүрөт тартат элек. Ошол класста канча окуучу болсок, эми ыр жазган аз эле адам болот го негизи. Аракет кылсаң негизи болот экен да. Ошол дептерлерди сактап койгон эле. Кийин чоңойгондо беребиз деп 20 жылда берсе керек. Мугалимдер негизи ошо ата менен апаман өткөн анан үйдөгү экөөнүн сүйлөшкөндөрүнөн таасирленсек керек деп ойлойм да. Ооба, албетте ата-эненин жүрүш турушу балага таасир берет эмеспи? Сиздин клиптериңиз да негизи өзгөчө да. Андагы баягы бийлер, ал кимге тандык бийлер? Негизи бийлерди 2 клипте тең бийледимби? 2 клипте бийледим, ооба. Ал постановка деп коет го, Эрмек Керимбаев дегенге таандык. Негизи кичинекейибизден бери Дженнифер Лоупес, Бритни Спирстерди көрүп чоңойдук да.
алардын ошо бийлегенин окшош болуп аябай энергия менен бийлешет го. Мен да ырчы болсом, ушундай ырчы болсом деп кыялданчумун. Кыялыңызга жетипсиз да. Ошол кыялымды ишке ашырган дагы кербезим. Клиптин идеялары болсо, клип тартаарга бир ай калганда атайын отуруп алып YouTube'дан дүйнөдөгү мыкты клиптер деп издеп жазып, өзүм жакшы көргөн ырчылардын клиптерин жазып, идея топтодуңуз. Көрөм да, таасирленип, өзүмө впитывать этип. Анан ошентен клипмейкерге барып, мындай идеялар бар десем, ал бизге ылайыктуусун тартууга мүмкүндөрүн тартып, алып калып, анан калганын өзүнүн идеясын коюш, ошентип ортодон бушурабыз да. Жакшы. Эрдин айтып калат. Эме деп, мен жазып, мына силер жазып отурасыңар, ошондой кылып жазып барам да сценарийди. Жазып алып мен иштешим оңой деп калат. Даярдап барат да. Жогоруда апаңыз жөнүндө айтып кеттиңиз да. Апаңызга эң алгач эмне белек берип кубандыңыз эле? Апама кичине кезибизде биз 8 мартта колубуздан гүлдөрдү терип туруп, анан үйдөн газетага ороп туруп, ошону белек кыла берчүбүз да. Анан открытка жасап жанагындай эме кылып калдыңыз белесиз да? Ооба, открытка жасап, аппликациялардан жармаштырып бир нерселерден. Бирок мен эң өзүмө жаккан, апама да жаккан, мындай толкундан сүйүнгөн белегим студент кезинде. Эми студент кезде деле акчаң жок. Экономить бир 250 сомдой чогултуп да. Студент байкуш болот деп. Ооба. Эмне белек кылсам, ошо апамдын туулган күнүнө атайын туштап үйгө барам деп. Ага чоң деле белек келбейт экен да. Анан эмне белек кылдыңыз? Анан кийин ойлонуп туруп, фотосалондор жакшы иштеп аткан кез болчу, анан барып сүрөттөрүн чогулттум дагы. Ортого атам экөө түшкөн сүрөттү коюп, анан бул жака досу менен түшкөн сүрөттү бирле рамканын ичине монтаждаткызып атам да, анан мозаика менен түшкөн сүрөттү кылып, мындай артына көлдүн фонун коюп, анан сүйүктүү жар деп атам экөөнүн астыначы, мээримдүү эне, сырдуу дос деп мындай ишенимдүү дос деген сыяктуу кылып сүрөттө апамдын өзүнө сүрөттөп, анан кийин туулган күнүңүз менен апа деп жазып, ошону апарып ага бир 150 сомдой кеткен, анан бир 80 сомго рамка алып, салып барып, үйгө жеткиче шашам да. Ошо качан апама жетет экен, апам да аябай кубанган, мен дагы азыркыга чейин үйдө илинип турат да. Жагым келип кетти деп. Аябай башкача сезимдер болсо керек тартуулап жаткан да. Бала кезиңиз жөнүндө айта кетсеңиз, бала кезиңизде тентектик кылган күндөр болду беле? Апаңыздан ошол боюнча айтып кетсеңиз. Бала кезде эми бир необычный кыз элем да. Башкача. Биз алты бир тууганбыз да. Анан азыркыга чейин айтып калышат, Гүлназ кичинекейинде же ырдап туруш керек, же ыйлап туруш керек, же билеп туруш керек. Жөн турса болбойт депчи. Анан сыңарындай же аябай зериккенде эле ал кезде эмне телевизордо постоянно мультик жок, интернет жок. Анан эжелерим чогултуп алып, жүрсөңөр деп ар нерсе кылат. Отургузуп алып концерт коюп берет. Ооба. Бир жолу мен кайерим бийлеп атат деп бир нерселерди оюман чыгарып ырдап тизип отургузуп алыпчы. Эки эжеми тизип өлө күлүп атышат. Мен буларды күлдүрөм, жагытат экен деп ансайын образга кирип атам. Анан атам аябай сүрдүү киши да, мындай тамашалашып сүйлөшөт орду менен, бирок биз тартынчубуз да, уялчубуз. Уялчу эмес. Анан байгылар мен токтосом деле күлүп атышат да, эжелерим. Не болду экен деп сезип калгам, артым карасам атам Атам качан эле келип, ичинен күлүп атып, кыздар үнүн чыгарбай күлүп атчы. Атам көрүп, айламда болуп кеттим, эмне кылышым эле ыйлап берген. Эмне кылышыңызды билбейм. Көзүңүздөн жаш чыгып кетти да. Ошондой, анан тентек эле болчумун. Үйдүн ичинде эки эжем бар. Ак жег эжем, Гүлбаршын эжем. Үйгө тиешелүү иштер, 5 кызбыз. 2 сиңдим бар, бир агам бар. Үйдүн иштерин алар кылат, анан талаан иштерин ой кайтарган менин ишим болчу. Сиздин ишиңиз болчу. Жер казган менин ишим болчу. Анан ошо ой кайтарып кетчүмүн. Анан сай жакта досторум бар эле, анан ойду унутуп калып эле ошол жакта ойногон кирип кетип калат элем. Кечинде суюңуз таппай издеп, ушинтип эле жүрчүбүз. Бизди чоң энем бакты да, чоңойту. Атам менен апам кечке жумушта болот. Ошол жактан эле кетип калчумун. Иш дайындаса деле кетип калат элем. Энем байкуш романттык аркаман издеп барат. Тентек кыз болгондурбайсыз. Дагы мекениңе кеттим деп издеп барат эле. Сонун баалыңыз сонун өтүп турду. Сүйүү деген сүзүү өтө деңиздей дейт эмеспи? Сиздин жүрөгүңүздү багындырган адам барбы? Дегиле мырзалардан негиз жүрөгүңүздү ким багындырды?
жүрөгүңүз бошпу деген суроого бош эле деп коеюнчу. бош Аны эле айтыш үчүн узун болуп кетет деп коем. айта бериңиз. Менин көрмандарыбызга Эми жана байоо сезимдер, балалык балалык кездеги сезимдер, болгон ошол учурларда. Анан бирок чоңойгондон кийинки азыр жок деле. жок деле. Эми келиңиз сиз экөөбүз эми оюн баштайлы. Оюн кызыктуураак болуш үчүн сиз менен оюн ойнойлу. Сиздин өзүңүздүн эле ырыңызды ар кандай жанрда аткарасыз да? Өзүңүздүн жана кайда деген ырыңыздын текстин, припевтерин могул жерде ырларыңыз бар. Ошол ырды эки эмесин куплетин алсаңыз, анан ошо эки куплеттин биринчи жаңылыктай кылып окуп берсеңиз. Биринчи жаңылыктай кылып. Болду. Болду, баштай бер. Баштай бер. Камерага карайбы? Бул жакта арасында? Бул жакта. Айсы не жалбырактыгын жаңылыктары деп коем. Жалбырактын жаңылыктары деп коюңуз. Журналистмин да. Журналист деп сүйлөйм. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде Жалбырак ТВнын кезектеги жаңылыктар түрмөгү. Анда алгачкылар менен тааныша алыңыздар. Айыл менен кала, көчө менен тала, сени издедим, сени гана. Айыл менен кала галактикада да, издетпей табылып калсаң гана. Сен жоксуң, таба албадым сени, сен жоксуң, издебейсиң мени. Сен жоксуң, бар болсоң кайдасың, сен кимсиң, жүрөсүң кайда. Бишкек чүйдө жок, Ош Баткенде жок, сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Ысык көлдө жок, Жалал Абадта жок, сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Кыргыз бекен өзү, сыйкыр бекен сөзү, түшөт деги качан мага көзү. Мейли таз болсо да, акчасы аз болсо да, эр жигиттин көркү акылында. Каярдан жанагылар уланат деп коем. Эң сонун канча да журналистиңизди кылып. Сиздер менен Гүлназ Шынбек кызы болду. Кийинки жаңылыктардан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Кийинки эфирден деп. Эфирден. Эми ушул эле эмени кичинекей баланын үнүндө кылсаңыз. Кичинекей баланын үнүндө кандай чыгат экен? Ыр түрүндө кылып окуппу? Ыр түрүндө кичинекей бала кылып. Үнүңүз кичинекей бала. Кичинекей баланын үнү кандай болот эле? Рыга тили келбейт да. Ошентип окуп берсеңиз аябай эме болот. Так. Айыл менен кала, көчө менен тала, сени издедим, сени гана. Айыл менен кала, галактикада, издетпей табылып калсаң гана. Эң сонун. Эми ушул элени кайгылуу кылып бирдап берсеңиз. Бул кайгылуу да издеп атам, жок да. Кайгырып, издеп, таппай аткан адам болуп эме алып берсеңиз. Айыл менен кала, көчө менен тала, сени издедим, сени гана. Айыл менен кала, даже галактикада да издетпей табылып калсаң гана. Вообще кенсиң го деп коем. Жоксуң. Сен жоксуң, таба албадым сени. Сен жоксуң, издебейсиң мени. Сен жоксуң. Бар болсоң кайдасың, сен кимсиң деги. Жүрөсүң кайда? Тезирээк чыкпайсыңбы деп. Ачууланып бирдасаңыз ушул жерде. Ачууланып аябай таппай, издеп жүрөсүз. Шашпай тур деген майында. Тапсам сени деппи. Айыл менен кала, көчө менен тала урушуурда берейинби? Урушуп, ачууланып атасыз да. Сени издедим, сени гана. Айыл менен кала, галактикада да. Издетпей табылып калсаң гана. Канча урушак деп каласың. Гүлназ деппи. Мындай өнөрүн көрбөдүк эле да. Бар экен го деп. Кандай болуп? Өзүнүн обонун дардап койсоңуз ушуларды, өзүнүн обонунда кирем. Айыл менен кала, көчө менен тала, сени издедим мен, сени гана. Эй, айыл менен кала, галактикада да, издетпей табылып калсаң гана. Сен жоксуң, таба албадым сени, сен жоксуң, издебейсиң мени. Сен жоксуң, бар болсоң кайдасың, сен кимсиң, жүрөсүң кайда. Бишкек чүйдө жок, Ош Баткенде жок, сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Ысык көлдө жок, Жалал Абадта жок, сени издедим, үмүттү үзбөдүм. Жалбырак ТВда жок. Эми ошо түгөйүңүздү таап алсаңыз. Жакшы болот эле, жакшы деп атыңызды коюңуз. Жок, жакшы.
Аябай сонун болду. Эми кийинки кезекке өтөлү, логикалык суроолорго берели да кезекте. Асман менен жердин ортосунда эмне бар? Асман менен жердин логикалык суроого байланыштуу башкачараак ойлонуш керек да. Асман менен жердин менен деген сөз барбы ортосунда? Бат эле таап коесуз го сиз менен. Экинчи суроо, күн менен түндүн аягы эмне менен бүтөт? Эми таңгасың. Сизге аябай логикалык суроолор жакшы көрүнөт. Бишкектен Ошко чейин канча поворот бар? Экиле оңго солго. Сизге аябай изденип даярдаш керек экен да. 30-февралда мусулмандар кайсы майрамды болот? 28-не чейин эле. Бир кыз жигит болуптур да. Анан бала кызды аябай жакшы көрөт экен. Бала кызды аябай жакшы көрөт. Кыз баланы жакшы көрбөйт экен. Кыз баланы жакшы. Анан экөө сейилдеп жүрүп, бала аны дүкөнгө алып кирет. Дүкөнгө алып кирип, кызга бир буюм сатып алып берет. Ал буюмду алгандан кыздын сезими ойгонуп, баланы жакшы көрүп калыптыр. Эмне сатып алып берген? Ал байлыкка кызыккан кыз окшойт. Эмне сатып алып берип койсо эле жакшы көрүп калыптыр. Жакшы көрүп калыптыр да. Эмне буюм сатып алып берген болот? Билбейм, сүй сатып алып берди. Сүй сатылса, iPhone 11. Ойлонуңуз. Экөө сейилдеп жүрүп, Бир кыз жигит болуптур. Бала кызды аябай жакшы көрөт. Ал эми кыз болсо баланы жакшы көрбөйт. Экөө сейилдеп жүрүп, болду, мен түшүндүм, очки. Зрениясын ачарыбыз экен. Ачып көзөйнөк сатып алып берген болчу. Мен жакшы көрүп атса, сүйүн айтып коймун. Сиз башкача мындай жакшы көрдүм. Кайсы жерин пропускать эттим, логикалык суроону бир жеринде зацепкасы болот да өзүчө. 1ден 120га чейин канча 4 бар? 4 саны. 1ден 120га. Бул логика эмес, мындай арифметикалык суроо окшойт, ошондой суроо. Эсептеп чыксам болобу? Ооба, эсептесеңиз деле болот. 1ден 120га чейин канча 4 бар? Катар баарын эсептелгенде, 1 2 3 4тө бар, 14тө бар, 24тө. Тура эле кеттимби? Тура эле. Санын айтасыз да? 34тө бар, Эсептеп. 44тө бар, 54тө бар. 4тө. Турайчы. 40та бар, анан 44тө бар, 40та көп экен да. Тур азыр эсептеп берем. 4 деп койбойсузбу? Көпсүн көрүп. 34кө келдимби? 4, 14, 24, 34. Анан 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 44-тün bir öydüm, 24. Oturmadım böyle. 15 oldu. 54, 64, 74, 84, 94, 20 oldu. 104, 114, 22. 22 эң сонун таап алдыңыз. Эми биздин дагы бизге бөлүнгөн да убакыт жетип келди. Күйөрмандарыңызга болгон каалоо тилиңизди айтып койсоңуз. Чоң рахмат. Бүгүн алгачкы чыгарылышты айтып калдыңар. Кудай буйрса, акчалдай бололу. Ооба болсун. Көрөрмандарыңар көп болсун. Анышы жалбырак ТВнын төргөт берүүсү өмүр узун болсун. Өзүм көрөрмандарын тапкан. Силердин ишиңерге ийгилик жылмай эле жүрө берсин. Дайыма биз тарапта болсун. Ал эми жалпы көрүүчүлөргө болсо, эң биринчи заманыбыздын тынччылыгын каалайм. Бизди түйшөткөн, жүрөгө үйгөн маселелер болбосун. Дайыма асманыбыз ачык болуп, жаркыраган күндүн ачык асманыбыздын тынч заманыбыздын алдында жыргап, коунап, жогорку көтөрүңкү маанайда өмүр сүрүп жүрө берели. Ооба. Ал эми бизге бөлүнгөн да убакыт жетип келди. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.